Kanca шайлоо болду, арыздандык. Тегеле болот, болбойт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ал бизде 2025 жылдын бюджетине каралган жок деп жооп келди. Машина көпөрө деген ол туура эмес информация кетип калды. Биз курал деген күнү деле бул деген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин функцияларына кирбейт да. Эл өкүлү Жанар Акаев жогорку кеңештин жыйынында Оштун Кара Суу районунун Талдык айылындагы адам өтүүчү көпүрөнүн куруп берүү каты менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылганын айтып, бирок министрликтен канааттандырарлык жооп албагандыгын билдирген. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмне себептен көпүрөнү кура албай тургандыгын кенен түшүндүрүүгө өтсөк. Талдык айылындагы Машрапсай дарыясында айыл элин байланыштырган жалпы 5 көпүрө бар. Анын 2 унаа өтүүгө ылайыкталган. Бүгүнкү күндө көпүрөлөрдүн баары оң абалда, жана жаңысын куруу зарылчылыгы жок. Мындай жооп депутатка кат аркылуу да жеткирилген. Айта кетүүчү жагдай. Жанар Акаевдин министрликке кайрылган катында автоунаалар өтүүчү жаңы көпүрө куруп берүүнү сунуштаган. Ал эми ал жогорку кеңеште жашоочулар өтүүчү көпүрө маселесин алып чыккан. Чоң жанагы Машрапсай дарыясына бардым. Ошол жөө адам өтүүчү көпүрөнү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жөнөткөм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ал бизде 2025 жылдын бюджетине каралган жок деп жооп келди. Мындан улам биз жерине барып, жергиликтүү элдин өз оозунан угууну туура көрдүк. Бул көпүрөнү эмче салган, ылдый жакта эл салган, центрдин ортолукта көпүрө жок. Элдин суроосу ошол жерге көпүрө салып бериш керек экен. Айыл элинин айтуусу боюнча унаа эмес, адам өтүүчү көпүрө куруп берүү өтүнүчү менен кайрылышканын билдиришти. Алар көпүрөлөрдүн аралыгы алыс болгондуктан кыйынчылык жаратып жаткандыгына токтолушту. Машина көпөрө деген ол туура эмес информация кетип калды. Бул жерде биз башынан бери адам өтүүчү көпөрө салып бергиле деген. Арыздамаган жерибиз калбады. Канча шайлоо болду, арыздандык. Тегеле болот, болбойт. Эч кандай жыйынтык жок. Жашаган айылдарда балдар мектепке келет. Мына жерден барат, кайра мектепке келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктын кесепетин жоюу жана алдын алуу иштерин аткара турган орган. Кооптуулук жаралган аймактарда калктуу конуштарды, айдоо аянттарын табигый кырсыктардан коргоо максатында дамба, көпүрө куруп, сай жана дарыялардын, арыктардын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги биз алдын ала иштерин жүргүзөбүз, анан өзгөчө кырдаал болгон жерлердин кесепеттерин жоюбуз. Бул жумуш жыл сайын бекитилген атайы алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чарасынын алкагында жасалып, өлкө боюнча 300дөн ашуун объектти камтыйт. Мында республикадагы эң кооптуу делген объекттер планга киргизилет. Ага катар соңку климаттык өзгөрүүлөрдөн улам жаз жай айларында жер көчкү, сел жана суу ташкындары көбөйүп, министрликке пландан тышкары жумуштарды да аткарууга туура келет. Аймактарды өнүктүрүү, жол, көпүрө куруу, айыл элине шарт түзүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерине кирери белгилүү. Ал эми Талдык айылындагы ички көпүрөнү куруу маселесин чечүү жергиликтүү бийликке караса дагы бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келгендигин айыл тургундары билдирди. Жергиликтүү бийликке айткан менен жергиликтүү бийликтин өзүнүн мындай чоң көпүрө эмес, жөнөкөй иштерге бюджети жок, колунан келбейт, же болбосо күчү жетпейт. Ошондуктан биз немеден МЧСтен жардам сурадык мамлекет. Ал эми жөө жүргүнчүлөр өтүүчү көпүрө куруу талабын орундатуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга жергиликтүү бийлик сунуштап, мыйзамдуу түрдө каралышы керек. Баланска отуруп, анан селден жабыркады болгон болсо, биз ошону кайра кабылына келтирип, жаңы мост куруп берет элек. Бирок тилекке каршы бул көпүрө эч жакта баланста турбаганына байланыштуу биз жаңы мост курууга укугубуз жок. Табигый кырсыктардын алдын алууда айыл эли, айрыкча жергиликтүү бийлик кооптуу тилкелерде тиешелүү жумуштарды аткарууну колго алуусу зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жөнөтүлгөн эскертүүлөрдү эске алып, калктуу конуштарда, айыл ичинде арык, каналдарды, сел өтүүчү сайларды тазалоо зарыл. Эске салсак, өткөн жылы нөшөрлүү жаандан улам өлкөдө жалпысынан 339 сел катталып, миллиарддаган материалдык чыгым алып келип, өкүнүчтүүсү адам өлүмү менен коштолгон. Жыйынтыктап айтканда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жанар Акаев же башка депутаттардын берген сунуштарын мыйзам чегинде гана аткарат. Анткени өзгөчө кырдаалдарды жоюуга багытталган каражатты министрлик мыйзамсыз колдоно бербейт.